Биздин 3 октябрга карата болжолубуз туура чыкты. Айтылгандай эле Кыргызстандын тоолуу аймактарында биринчи кар жаады. Көпчүлүк аймактарда жаан катуу жаап, абанын температурасы ылдыйлады. Нарын районунун Долон ашуусунда кар жаап, унаа жол тайгалак болуп, унаалардын каттамына кыйынчылык жараткан. Ал эми эртең Кыргызстанда жанага кошуна жайгашкан өлкөлөрдө аба ырайы кандай болот деп ойлонуп жатсаңыздар, анда 11 каналынан алыстабаңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Борбор Азия өлкөлөрүндө жаандуу күндөр токтоду. Эртеңден баштап көпчүлүк аймактарда күн ачылат. Мисалы, Кытайдагы этникалык кыргыздар отурукташкан Ак Суу шаарында күн ачык болуп, бирок Кытайдын түндүгүнөн циклон толугу менен таркабагандыгына байланыштуу Үрүмчү шаарында жаан жаайт. Казакстандын түндүгүндө да так ушундай. Ошондуктан Борбор калаасы Астанада жаан жааса, түштүктөгү Алмата шаарында болсо күн ачык бойдон сакталат. Эскерте кетели, Казакстандын борборунда жана түндүгүндө абанын температурасы төмөндөп муз тоңот. Кээ бир аймактарда жаан карга айланышы мүмкүн. Өзбекстандан жаандуу булуттар таркап күн чайыттай ачылышы күтүлүүдө. Абанын температурасы төмөндөп, тоолуу аймактарды туман басат. Түркмөнстанда да так ушундай, абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Тажикстанда болсо асман ачылып, күндүн бети көрүнө баштайт. Абанын температурасы 20 градустан жогору болмокчу. Кыргызстанда да эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Талас областарында жогорулайт, калган аймактарда өзгөрүүсүз калат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык көл акваториясында түнкүсүн 15-20 метрге жетет. Сиздер Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөрү боюнча аба ырайы менен тааныштыңыздар. 11 каналынан кайрадан көрүшкөнчө.